алейкум биздин каналдын катталуучулары жана жалпы көрүүчүлөр. Биз азыр Алапка районунун борборунда жүрөбүз. Бул жерде көп жылдан бери өзүнүн комузчулук өнөрүн жана комуз жасаган устачылык өнөрү менен элге кызмат кылып, ошол көчөдө элдин арасында өзүнүн жасаган комуздарын көркүнө келтире чертип, рекламалап, сатып, ошол менен тирилик кылып жүргөн бир өнөрпоз инсан бар. Бул инсан учурда 66 жаштагы Марасул Рысбеков. Бул аксакал бүгүнкү күндө да жайдын ысыгына карабай көчөнү аралап, элди аралап, өзүнүн жасаган өрүк комуздары менен шаңырата кыргыздын күйлөрүн чертип, минтип рекламалап, бир жагынан кыргыз маданиятын ошо элдин арасынан өчүрбөй жүрүшкө салым кошуп атса, экинчи жагынан ошол кыргыздын ошол комуз жасоо өнөрүндө рекламалап, өзүнүн жасаган комуздарын кызыккан адамдарга сатып жүрөт. Бул комуздарды жалпы кыргыз элине сатып алууга ушул аксакалдын бир жагы өнөрүн сыйлап, бир жагынан кыргыз маданиятын жоготпоого аракет көрүп, жалпыбыз ушул колдоо көрсөтсөк деген ниетти билдирмекмин. Негизи мындай профессионал чертесиз өзүңүз деле. Көптөгөн күйлөрдү чертеткес. Ушул мен өлтүрөм да комуз черткенде. Алапканын бир бийлиги же бир жетекчилери көрүп бизге бир жакшы нерсе айттыбы же колдоо көрсөтөбүз дедиби же эч ким унчукпайбы? Маданият жагынан да. Мени болгондо телевизорго ошо немеге тартып алып турган газетага чыгарам деп бир жазуучу 2 жыл 3 жыл мурун неме кылган. Газетага чыккан болуш керек, чыкты. Өзүнө райондук маданият бөлүмүнөн делечи реакция жок а сизде? Ушул жерде бир комузчу аксакал бар экен деп бир чакырып, бир концерттерге чакырып, бир комуз черттирип, сиздин күйүүңүздү жаштарга тартуулап дегендей. Мындай иштер болбодубучу? Булар өздөрү жарбай жүрүп белен алабы. Азыр маданият менен айлыгыбыз көбөйүп калды азырчы. Негизи канча мугалимдикке канча чакырышты. Мектепке мен мугалим болом деп бир окуучудан 200 акча алат экен. Бир ай. 10 окуучу алсаң 2000. 20 алсаң 4000 болот. Мен 4000, 5000 3 күндө табам. Мага эмне керек? Башты орту. Нервти кызып, витагылы. Машина оруксам. Комузду жасаганга кызыгабы? Бирөө жарым жаштардан бирөө жарым кызыгып, кайрылуу мен жасашты үйрөнөйүн деп. Үйрөнгөндөрдөн мени бир эле жолу көрүп Акмат чапты. Мен өзүмнүкү. Ол чаап жүрдү, анан кайтып болуп кетпеди. Алакада бир 76-жылкы бир жигитти үйрөттүм эле. 2 жыл мени ээрчип жүрүп үйрөнгөн эле. Жакшы чаап калды эле. Кийин таштап коюптур. Малды жакшы көрөт экен, элдин уюн топтоп тоого кетип калат. Анан өзү жанагы жүгөн, басмайыл, камчы жасайт да. Ошондо жасайт. Комузду чаппайган. Канча күй билесиз өзүңүз? Мага бирөөлөр айтпайт деле да. Биз бул өнөрдү эмне алып кетмек белек. Кеткенде. Калтырып кетиш керек. Бир жаштар барып, мени үйрөтүң дегендер болсо, пожалуйста, мен үйрөтө берем. Мен вообще акыры артыбызда дагы бирөөлөр калышы керек. Мен бир үйрөнөм. Өзүңүз канча күй билесиз? Болжол менен. Меники 5-6 эле чыгат. Мен 14 кыйын чыгат. 10 чертесиз көбүнчө. Ырдайсызбы? Ырды эстелем, азыр карып калдым. Эми азыр деле ырдаса болот, бирок баш оорудан кийин жанагы жаттаган тексттердин бүт баары эстен чыгат. Кайра унутулуп калат. Ошондой болот.
Азыр канча жаштасыз? Карасыз? 66-дамын. 66-да. Бирок өтө картайып кеткен да. Оорудан балды. Ашын ооруйт. 66 болсо азыр жашты 66. Азыр чыккандар азыр. 66 айтканга жашыраак эле. Мен жүзүмү көрүп 66-дамын десем ишенбейт. Жок, жаш көрүнөсүз. Бая 66-да эле көрүнөсүз. Çertesizlermi? Kança bu? Ne batıp 5.000. Çala buladı bizki. Yaxşı, biz çala buladığını bilmeyim. Birinci komşu öğrengende şıldırmayı öğretecek de. Şunu öğretken de azı. Şunu çetkede yazanı bir de öğretken. Şunları. Үйрөнгүлөм аксакал чебер комузчу профессионал өзү жасап өзү чертет. Ошол аксакалдын өнөрүн алып кала турган жаштар жок болуп жүрөт мынакей. Мен байкап жүрөм көчөдө. Көп жүрөт, комузун чертип, реклама кылып, бирок кызыккандар аз да. Komuzdu kaçandan beri жасайсыз? Kança вакыттан beri жасайсыз? 25 yıl oldu. Болду. Жалаң өрүктөн жасайсыз да? Же башка жыгачта колдоносузбу? Başkalarını çapmay koydum. 5 türünün çaptım. Bir örükte hiç kanday jagırsa. Жетпейт да? Жылда канча жасап сатасыз? Жыл сайын. Болжолду бу. 5.000'den Çağır'da 8.000'den. Aha. Bişkek'te 12.000 geçiyor. Ben o şaktırı alıp barıp satan. Berde 5.000'de kımbat deybersin. Жылда канча bir болжол менен канча сатасыз? Bolcal menen bir yılda bolcal menen 50-60 ketет. 50-60. 8.000'den. Жакшы, эң сонун. Өзү чаткалдан болосуз, Азыр Алапкада жашайсыз. Азыр жаштар комузга кызыккандар барбы? Мындай көчөдө чертип жүрөсүз да сатып, бирок мындай сурагандар барбы жаштардан? Кызыккандардачы мындай да. Kızıkkan bala bar bolgon menen ata-ene çeçet da. Ata-ene kımbat komuzdu alıp berбейт. Arzan komuztap Karagayda alat 1,5-2 milyon. Oşu men үйрөнүп бүтөt, анан кийин чоңойгондо алат окшойт да. Ошондо Карагай кандай оор болобу же үнү чыкпайбы анын жакшы кандай? Карагай жеңил болот дагы анан нота баскан жер тешилип калат. Жыгач жумшак да. Örük bol tüvelük жасайт. Tüvelük ne işlere eşitlik olbayt. Kapaksan da almaştırıp koyat. Kulağısın da başka salıp koyat. Kapkağı da örüktön? Bol tuyuk, opşi. Örükten çalıngan. Anan ündü sozup beret. Ünü öte tunup koyat. Biyik bolat. Komuzunuzdan belgilүү adamlardan kimler aldı учурда азыр kimler ойноп жүрөт ушун комуз чертип? Belgilүү bir ырчылардан же bir атактуу bir артисттерден бирөө жарын алдыбы? Belgilүү ырчылардан жанагы неме Бишкектеги Тотамиден алды через телефон аркылуу. Тотамидин деген айгыр жалдыз бар го. Айгыр жалдыз. Белгилүү адамдар. Конечно. Ошол анан мен музыкальный школго көп эле музыкальный школдор менен алып. Мен Жалал-Абадка барып көп сатам. Шаарга. Музыкальныйдын мугалимдери эме кылат. Бизге комуз керек дейт. Мен чаап алып барам, анан 7.000'den 8.000'den ата-энесинен алып берет. Ново